Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио көрмандар, Республикалык штабтын пресс борборунда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аткарып жаткан иштери тууралуу маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Аскаров Замирбек Марипаевич маалымат бермекчи. Маалымат жыйынды брифингди түзүп алган ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, Ош ТВ, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минка ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство, Биринчи радионун баракчаларынан, ошондой эле калар улуттук агенттигинен көрүп окусаңыздар болот. Замир Марипаевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Алгач брифингти баштаардан мурун баардыгыңыздарды кирип келе жаткан Рамазан айы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ниет кылалы, тилек кылалы, ушул Рамазан айында биз ушул оор илдеттен биргеликте кутулуп, жакшы Кудай буйрса күндөрдө көрүшөлү деген чоң ниет менен куттуктагым келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул коронавирус илдетин күрөшүү, алардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу боюнча күнү түнү иштөө режиминде бүгүн иш алып барып жатат. Бүгүнкү күндө негизинен өзгөчө кырдаалдар министрлигине бир топ тапшырмалар, ошондой эле милдеттер коюлган. Бул тапшырмалар жана милдеттер Кыргыз Республикасынын президент тарабынан, Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан, ошондой эле коронавирус илдетине күрөшүү боюнча оперативдүү штабтын тапшырмаларын өз убагында аткарып атат десем жаңылышпайм. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине бүгүнкү күндө эң орчундуу маселелер, тапшырмалар коюлган. Алардын кээ бирлерин айтып кетейин. Бул биринчиден ушул биздин жарандарыбызды башка мамлекетте мигрант болуп, өзүбүздүн мамлекетибизге келип аткан жарандарыбызды обсервацияга жайланыштыруу, аларга тамак аштарды камсыз кылуу, күнөмдүк тиричилик турмуштагы шарттарын жаратып берүү тапшырмасы коюлган. Бүгүнкү күндө биз бунун үстүндө иш алып бара жатабыз. Жалпы биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте Кыргыз Республикасы боюнча 12 миңге жакын бүгүнкү күндө обсервациялык орундар даяр турат. Андан сырткары тамак аш менен камсыздоо маселеси дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө 35.617 жаранга биз ошол атайын республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын эсебинен региондордогу, Бишкек кааласындагы обсервацияда турган өзүбүздүн жарандарыбыздарга тамак аш менен 3 маал ысык тамак аш менен камсыз кылып атабыз. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигине дагы негизги тапшырмалардын бири бул дүйнөлүк практикадагы дезинфекциялоо жумуштары жүктөлгөн. Өзүңүздөр билесиздер, дезинфекциялоо ушул коронавирус илдети менен күрөшүүдөгү негизги бир каражаттардын бири десем жаңылышпаймын. Бүгүнкү күндө биздин жалпы республика боюнча дезинфекциялоо иштерине 200-ге жакын биздин техникалар тартылып, күнү түнү иштөө режиминде иш алып барып атат. Албетте аба ырайы ачык мезгилде, күн жаапкан мезгилде бул иштер убактылуу токтотулат. Бүгүнкү күндө жалпы маалыматты айтып кете турган болсок, 2020 жылдын 18 мартынан тартып ушул күнгө чейин 886 жолу биздин ошол техникалардын чыгуу, жерлерде чыгуусу катталган. 4330 кызматкер бүгүнкү күндө ушул дезинфекция иштерин жүргүзүп жатышат. Жалпы бүгүнкү күндө 27.392 погонометр жолдор дезинфекцияланды. 32.600.000 метр квадрат имараттардын сырты дезинфекцияланды. Андан сырткары 8 миллионго жакын метр квадрат имараттардын ичи дезинфекцияланды. Андан кийин дагы биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигине негизги тапшырмалар, өзүңүздөр билесиздер, биздин мамлекетибизге кирип аткан жерлерде блокпосттор орнотулган куралдуу күчтөр менен биргеликте. Андан сырткары убактылуу санитардык карантиндик пункттар түзүлгөн. Ушул посттордо тийиштүү шарттарды түзүп берүү, ошол жерде турган биздин кызматкерлерге, куралдуу күчтөрдүн кызматкерлерине, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине, саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлерине шарттарды түзүп берүү боюнча ошол жерде баягы мобилдик үйлөр бүгүнкү күндө, ошондой эле чатырлар бүгүнкү күндө тигилди. Аларды ошол жерде күнү түнү иштөөгө кроваттар менен бүт шарттар түзүлүп берилди. Жалпы айтып кете турган болсок, ошол
посттор боюнча жалпы 81 блокпостто, ошондой эле 470 санитардык карантиндик блокпосттордо өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 398 кызматкер жана 96 бирдик техника күнү түнү нөөмөттө кызмат көрсөтүп атат. Андан сырткары билесиздер, өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушул башка мамлекеттерден биздин ушул коронавирус илдетине күрөшүү боюнча келип аткан гуманитардык жардамдарды сактоо, аларды ташуу, жерлерге жеткирүү тапшырмасы коюлган. Бүгүнкү күндө биздин өзүңүздөр билесиздер, материалдык резервтер фондунан 5370 тонна өкмөттүн буйругунун негизинде бөлүнүп берилген. Ошол материалдык резервтер фондунан даярдалган ундарды облустун борборлоруна, андан сырткары ошол жалпы райондордун борборлоруна жеткирүү өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө жалпы бөлүнгөн 5370 тоннанын 98% бүт бардыгы региондорго жеткирилип берилди. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, коңшу Өзбек мамлекетинен 1000 тоннага жакын ундар жардам катары келген. Бул ундарды дагы ошол жүктөп, аларды убактылуу коргоп, андан сырткары ошол жерлерге бөлүү боюнча дагы иштерди өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлгөн. Бүгүнкү күндө ошол Өзбекстандан келген 1000 тонна ун дагы бардыгы региондорго жеткирилип, элдерге таркатылды. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 112 кызматы күнү түнү иштөө режиминде иштеп атат. Бүгүнкү күндө бир күндө жалпы 5000-6000ге жакын чалуулар биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигине келет. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ошол чалууларга кандай багыттагы чалуулар болбосун, аларга сунуш берип, жол көрсөтүү максатында өздөрүнүн жоопторун берип атышат. Андан сырткары ушул коронавирус илдетине каршы күрөшүүдө эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында биздин республикадагы телеканалдардан өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын перехват деп коебуз, телеканалдарды убактылуу токтотуп, кулактандырууларды берип атабыз. Бул кулактандыруулар бир күндө 3-4 жолу ошол биздин жарандарыбызга берилип атат. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, биздин өкмөт башчыбыз тарабынан, ошондой эле президентибиз Сооронбай Шарипович тарабынан ушул коронавирус илдетине каршы күрөшүүдө министрликтердин күрөшүп аткан кызматкерлеринин баягы ден соолугуна, алардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бөлүү боюнча тапшырма коюлган. Бул тапшырмаларды дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги аткарып атат. Биздин ушул дезинфекция жүргүзүү иштеринде, ошол имараттардын ичи сыртын дезинфекциялоо иштеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ошондой эле баягы обсервацияга жаткырылып аткан ошол жерлердеги биздин жарандарды кароого, аларды тамак аштар менен камсыздап берүүдө, алардын күнүмдүк турмуш тиричилигине керектүү каражаттарды камсыздап берүүдө дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери күнү түнү иштеп атышат. Демек алар сөзсүз түрдө ошол анализдер чыкканга чейин кээ бир жарандардан ошолор менен аралашып жүрөт. Биз ошолор менен аралашып, алардын биздин кызматкерлердин өзүнүн ошол коопсуздугунун алдын алып, жеке коргонуучу каражаттар менен толук бүгүнкү күндө камсыз кылганбыз. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул багытта дагы өздөрүнүн бир топ жумуштарын аткарып атат. Өзүңүздөр билесиздер, мына ушул коронавирус илдетине күрөшүү максатында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча атайын эсеп бар. Ошол эсепке жалпы ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигине бүгүнкү күндө 94 миллион 900 миң сом акча бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө ушул акча каражаттын 43 миллион 294 миң 500 сом акча каражаты колдонулду. 51 миллион 605 миң 500 сом акча каражаты бүгүнкү күндө региондордогу биздин управлениялардын, башкармалыктардын эсеп счетторунда турат. Негизинен эми бул акча каражаттарына кандай максатта жумшап атабыз? Биринчиден, бул ошол обсервациядагы биздин жарандарга 3 маал ысык тамактар менен камсыз кылууга бүгүнкү күнгө 10 миллион 277 миң сом акча каражаты жумшалды. Андан сырткары дары-дармектерге, дозоратор, бет кап, кол кап, дезинфекциялоо иштерине жалпы 6 миллион 453 миң сом акча каражаттары
күйүүчү, майлоочу майларды алууга жана региондордогу техникаларды камсыз кылууга 6 миллион 854 миң сом акча каражаттары, ошондой эле обсервациядагы жарандарга шарттарды түзүп берүү максатында кроваттарды, шейшептерди, матрастарды, дезинфекциялоо аппараттарын алууга жалпы 14 миллион сом акча каражаты, андан кийин жеке коргонуучу каражаттарга 3 миллион сом тегерегиндеги акча каражаттар, андан сырткары ушул обсервациядагы жатып аткан биздин жарандарыбызга муздаткычтарды, кир жуучу машиналарды жана телевизорлорду сатып алууга 1 миллион 474 миң сом акча каражаттары коромжолдолду. Негизинен өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнө жүктөлгөн милдеттерди, жетекчилик тарабынан берилип аткан тапшырмаларды өз убагында, өз мөөнөтүндө аткарып атат десем жаңылышпаймын. Замир Парпач, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо жаз келгенде жаан көп жайт, ошо дарыялардын жээгин бекемдөө иштери кандай жүрүп жатат? Учурда ошо өзгөчө биздин ошо Баткен, Жалал Абад облустарында. Туура айтасыз, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги жумуштары бул ошол биздин жарандарыбызды сактоо, ар түрдүү кубулуштарды алдын алуу болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө ошол коронавирус илдети менен күрөшүп гана тим болбостон, өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнүн негизги ишин дагы параллельно бүгүнкү күндө алып келип жатат. Өзүңүздөр билесиздер, мына жаз келиши менен жаан чачын көп байкалып, күндүн тез ысып кеткенине байланыштуу биздин айрыкча бүгүнкү күндө түштүк жерлерибиздеги Жалал Абад облусунда, Ош облусунун райондорунда суунун көтөрүлүү темптери байкалып атат. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргыз Республикасы тоолуу аймакта жайланышкан. Биздин тоо боорлорунда жер көчкүлөр өтө көп катталат. Ошол жер көчкүлөрдү алдын алуу, аларга күн сайын мониторинг жүргүзүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнүн жумушун аткарып атат. Мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буйругу менен региондордо бардык жерде мониторинг жүргүзүү, ошол жерлерге күн сайын эске алуу, былтыркы мисалы үчүн жаракка болгон жерлер быйыл канчалык чоңойду же чоңойбоду, ушул багытта күн сайын мониторинг жүргүзүп атат. Ошол жерлерде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына, коркунучу бар жерде жашап аткан биздин жарандарыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, аларды башка жакка жылдыруу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги иш алып барып атат. Дарыялардын жээгин бекемдөө боюнча дагы бир топ иштерди биз өзүбүздүн астыбызга койгонбуз. Мына быйылкы планга ылайык 300дөн ашуун бизде ушул кооптуу дарыяларыбыз бар. Ошол кооптуу дарыялардын жээгин бекемдөө, алардын баягы суу көп келгенде же сел келгенде алардын нуктарын тазалоо иштери боюнча дагы өзүнүн планга жараша бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги өздөрүнүн ишин тынымсыз алып барып атат. Замир Парпач, ушул COVID-19 менен күрөшүүдө ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ошол тамак аш камсыз кылууда кандай маселе жаралган жокпу негизи эле? Негизинен тамак ашты камсыздоо боюнча билесиздер, эми мен жогору жакта айтып кеттим, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тамак ашты камсыздоодо негизинен ушул обсервацияда жатып аткан биздин жарандарыбызга. Андан сырткары ошол обсервациянын ичинде биздин жарандарды бүгүнкү күндө кызмат кылып аткан. Бул ошол жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери бар, ал жерде укук коргоо министринин кызматкерлери бар, ошондой эле саламаттык сактоо министринин кызматкерлери бар. Ошолор менен баардыгына бүгүнкү күндө 3 маал ысык тамактарды жерлерде уюштуруп атабыз. Бул боюнча республикалык бюджеттен акча каражаттары өз убагында бөлүнүп берилген. Бул боюнча бүгүнкү күндө көйгөй жок. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, бизге ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аткарылып жаткан иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Аскаров Замирбек Марипбаевич маалымат берди. Бүгүнкү биздин брифингти түзүүдөн ЛТР КТРК Алатоо 24, Пирамида 5-канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальный правительство 1-радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук агенттигинен көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.